документ жоқ. Bizde baldarım katta bolup atat, pasporttu alганны, bir жерге коп коюпту. Бул үйдө көп балалуу жалгыз бой эне жашайт. 2 бөлмөлүү батир ага жолдошу каза болгондон кийин тийген. Бирок үй Кызыл Кыя шаардык мэриясынын карамагында тургандыктан жашаган жери боюнча каттоого тура албайт. Ошондой эле короосуна кошумча курулуш же болбосо эгин да эге албастыгын айтат. Айласы кеткен айым 10 баласы менен тар бөлмөдө эптеп күн кечирүүдө. Нар жактан 5 кыздар жатат, майеттен 5 адам турат. Потому что невере менин кызым ажырашып кетти. Неверем бар. Ашулар менен турат шейтте. 10 адам жашайсыз. 10 адам ашу 2 үйдө жашайбыз. 2 комнатадан. Ашудан тардын каяка койгонну мен жаш балда неверелерим кровать бербейт ме дегенни. Баякта балам чыкса, баякта мен окат жеймин. Анан мана үйдө аркасына навес кылып душ кылайын. Шу балам атрафын бекитейин. Туалет түшетте болсун деп атрафын тотсам, баякта битте эктасын мени жолум тосотасың деп шондой дейт. Мен балагатка жеткен баланы мен каякта жуунтуп каякта чыктырамын. Tuvalette beni balam otur albayt, bas albayt. Ben kanıttım detten nime kılamın. Tak versin balama. Meni balama udopsa çok beni balama. Ruhsat versin. Ruhsat versin beni balam. Ben bana otursun. Biz ozmuz kılavuz. Ruhsat versin bizge. Kızıl kitapты kol. Аты жөнүңүздү айтпа. Менин аты жөнүм Аматкулова Элмира, 52 жаштамын. Ушул Кызыл Кыя шаарынын Акбулак участкасында жайгашкан, мына араптар соопчулукка деп салган үйдө, жетим жесирлер үйүндө жалгыз турамын. Губернатор область башчыбызга ушул өзүмдүн бир эмем менен барып кайрылдым. Мен кайрылган себебим мен ушул 3000 пособие аз. Ошону мына эң акыркы 6000, 7000 деген пенсионерлердин катарыга мени кошуп койсо болобу? Себеби менде эч кандай киреше жок, сырттан келген, только 3000 менен эле жашайм. Ошол менин дармегиме жетпей жатат. Анан өмүр боюкага чыгарып койсо, себеби менин бардык документтеримде так, даана, эпилепсия, канча мүнөт кармайт, бардыгы туура болуп турса дагы 4-5 жылдан бери мени сүйрөп келатышат. Комиссиядан өткөрүшөт, 3000 акча менен комиссиялап жүрүш. Анан дагы бары бул жерге неме больницадан выпискаларым бар жоом даярдасам дагы жок дегенде өмүр боюкага чыгарып коюшса, мен кыйналбасам. Себеби элден жардам сурап чыккан жерим жок. Үй дебедим, жер дебедим. Мен ушул жерге топук кылып жашай берем. Себеби мен жалгызмын. Ушул 3000 пособия мага кичине аздык кылып атат. Жашоо шартыма жетпей жатат, дары-дармегиме. Эң акыркы 6-7 миң сомго мени кичине эме кылып койсоңуздар десем, бизде андай мүмкүнчүлүк жок. 6-7 миң ошондой немени улап кеткенге болбойт. Сиз ошол 3000 менен күн көрө бересиз. Сизге мына 52 эле жаш экенсиз, али мэрия тараптан сизге жумуш таап беришет. Өзүңүздү бага турган деп ушундай чечим чыгарышты. Бирок мен ошол жумушта иштей аламынбы? Мен жок дегенде пол жууганга кирсем дагы эпилепсиям кармап калган күнү мен ошол полду жууп иштей албай атам. Мен тез эле жумуштан чыгарып коюшпуз азыр ушул күндө. Жашоом өтө оор. Мен мындай жалгыздык деген бул мына келиндин кыздарыга 20 сом 50 сомдон берип акча берип суу ташытам. Суу деле ташый албайм. Ошол көйгөй менен эле барган болчумун. Ошол. Анан ушуну эгер биздин президентибиз менин үнүмдү угуп калган болсо, кайдыгер карабай, ушул баягы Кыргызстандагы бир жалгыз бой эне катары мага кичине защита фонддордон тараптан акчамды кичине көтөрүп койгонго жардам берсе. Ушундай эле көйгөй социалдык үйдүн бардык жашоочуларында бар. Андыктан алар бүгүн эл менен бийликтин ортосунда болгон жыйынга келип, президенттин Баткендеги өкүлүнөн жардам сурашты. Өз кезегинде облус башчысы тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берип, маселе чечилерин билдирди. Ал маселе бул араптар салып берген 25 үй муниципалдык кылып катталыш керек экен. Ошо катталгандан кийин аларга пайдаланууга берет, анан жанынан кичине аренда жерлерди бергиле дедим, кичине жеңил типтеги пристройкалар салганга уруксат болот. Аны чечип беребиз.